Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар? Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Бетин күйгүзгөн сулуу» аттуу романынын 1 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Тоо түбүндөгү чакан айыл баш арыктынын 8 жылдык жепирейген мектебинин жанында чатыры жантык жабылган жалпак там турат. Өз заманынын алдыңкы имараттарынын бири болгон бул үй ушул эле мектептин мугалимдери үчүн курулуп, көптөгөн жылдардан бери Зыңкый кемпир жашап турган. Анын абышкасы 61 жылдары ушул мектепке убактылуу директор болууга жиберилип, кандайдыр бир себептер менен кетпей, жергиликтүү болуп калган эле. Экөөнүн балдары токтобой жүрүп, бир уул, бир кызды бой көтөртүшкөн. Багы жокко дагы жок болуп, уулу Токтобек атына жараша заты бар, токтоо жана зээндүү жигит эле. Аскерге барып кандайдыр кырсыкка кабылып жаздым болду. Көп өтпөй жүрөк оорудан улам абышкасы да кете берип, кызы Зарылбү болсо эл катары шаарга окуганы кетип, Зыңкый кемпир үйдө коколой башы калган. Мугалимдик иши менен алектенип, жанындагы мектепке кирди чыкты сабагын берип, жалгыздыкты түндөсү гана сезип жүргөнүндө үй чуктаса түшүнө кирбеген жорукка кабылып, жашоосуна өзгөрүү кирип кетти. Зыңкый кемпир шаарга шашылыш жөнөп кетери менен айылда Зыңкыйдын жанагы зарыл бүбүсүнүн шаарга барганда аягы суюлуп кетип, эрсиз төрөп алыптыр деген чын калпы белгисиз сөз аралап, эл буга ишенип ишенбей турганында Зыңкый кайтып келип, жөн келбей ымыркай бала көтөрө келип, мунусун Зарылбү бирөөгө алданып калыптыр деп кыска гана түшүндүрмүш этип, көп өтпөй бул арам төрөлгөн небересине Эркайым деп ат коюп, чакан тойчук өткөрүмүш этип, элден бата алганга да батынды. Зыңкыя кийинип, зыңкыя басып, түз жүргөн ошого жараша зыңкыйган келин экен, зыңкыйган аял экен, кемпир экен деген кеп айтыла берип, айдан аты унутулуп, Зыңкый атка конгон бул кемпирде өчү бардан бетер айыл эле жакшы эле ушактап алды ошондо. Буларды кулагынын сыртынан кетирген Зыңкый небересин өнтөлөй багып, окуучу кыздардын бирине каратып, танапис сайын чуркап келип, жалаягын алмаштырып, буламыгын берип дегендей, түн уйкудан калып жүрүп тирдентип алды. Эркай 2 толуп, тили таттуу чыгып, энесин эриктирбей калганында Зарылбү күйөөгө тийип, анысы адамкерчиликтүү белем Зыңкый кемпирдин кыйылганына карабай, өзүбүз бакмакчыбыз деп Эркайды алып кетип калышты. Бул катуу тийсе да Зыңкый кемпир зыңгырап сыр алдырбай кала берген. Жылдар өтпөй эле учуп, ал зымыраган сайын заман да өзгөрүп, адам да өзгөрүп, ар жылкы жадыраган жайдагы каникулдарда Зыңкый кемпирдин шаардагы баягы тежемел небереси Эркай шыңгадай ак жуумал кызга айлана келип кетип жүрдү. Зыңкый кемпирдин жай жашоосу ушинтип кылдырап өтүп жаткан эле. Бирок ал каргышка кабылганбы, же шорго жаралганбы, айтор жалгыз карманаар кызы Зарылбү жатынынан айык кыз жаман оору менен ооруп жүрчү экен. Жакшынакай күндөрдүн биринде жашоо менен кош айтышты. Зарылбү төшөккө жыгылгандан тартып, анын кыркылыгы өткүчө шаарда жүргөн Зыңкый кемпирди күйөт деген неме заматта мүңкүрөтүп, баягы зыңкыйган боюн бүктөп койгонсуп, бүкчүңдөгөн кемпирге айланып, таанылгыстай өзгөрүп, Зыңкый кемпир десең анын өткөнүн билбеген киши күлгүдөй абалга келди. Анын бир кездеги жаштыгын, сулуулугун эске салган, жаш мырза теректей зыңгыраган узун бойлуу, ак кайыңдай жарашыктуу Эркай небереси Ээрчи келип, Зыңкый кемпирдин дагы да болсо карманары, жөлөк таягы,
кызынын ордун басары бар экенин айгинелеп койгонсуду. Жаңы келгенде айыл эли жазгы гүлдөй ачылган Эркайдын бардыгына эле кубанса, бара-бара анын жүрүм турумунун начардыгына, адебинин ачык айрымдыгына ичтери чыкпай калды. Жашабай жатса да, ага шаардан жаркыраган машине тепкен ар кандай эркектер келе баштаганда, айыл эли раматлык апасындай болуп, эри жок тууганы калды бул эми, деп түңүлүшүп, шойкому бузук немени тыйып, тартипке да чакырышты. Мурунку классташтары менен да жолукканга болбойбу, деп моюн сунуп койбогон Эркай шаардан келген эркектер менен шынарлашканын, машинесине түшүп сейилдегенин койбоду. Өлгөндөрдүн артынан өлмөй жок. Ал эми мезгил болсо бардык кайгыларды унуттурат. Көр тирилик бүт муңзардан алаксытат. Жалгыз карманаар Эркай небересин медер туткан зыңкый кемпир да акырындан жай жашоосун жөндөп, убакыт өткөн сайын көкүрөк тиреген күйүтү басаңдады. Айылда кемпирлердин жоро бозосу бар. Боз ичебиз дегендери менен өткөн кеткендерди кеп салып, узун ушактын учугун чубашат. Бозодогу кеп бокко жарабайт деген элде сөз бар болгону менен ал көп нерсени чечип, тагдырларга таасир этип коюшу мүмкүн. Бул жолу да чала кызуу кемпирлердин сөзү күжүлдөп күчүнө кирип, үй ээси зыңкый кемпир жарым жылда бир келчү кезегин татыктуу өткөрүп алыш үчүн бөкчөңдөсө да дал бастап жүрдү. Тайэнесинин колуна кол болгон Эркай шыпылдай кыймылдап, үй толу коноктун бозосун бозодой коюп, чайын чайдай сунуп жетишип жатат. Кеп өткөн менен кеткенден козголуп, эскерүүлөр менен уланып, бара-бара келечекти карай кетти. Келечек деген бала чака, небере чөбүрө жаштар да. Айылдагы бойго жеткен кыз жигиттер жөнүндө талкуу жүрүп, кимдин баласы кимдин кызы менен жүрөт, ким кимге куда түштү, кайсы жаш эмне иш кылып, кандай окуп жатат, ушунун баары сөзгө кошулду. 6 катын аңгеме курса, ар ким өзүнүкүн айтканга шашат. Балдары жакшы чыккандар мындайда көтөрүлүп, сыймык менен кеп уласа, уул кызы начар чыккандардын кеби да өксүп, сөзгө көп аралаша алышпайт. Бирок каргага деле баласы аппак көрүнөт да, өз туяктарынын томуктай жакшы жактарын тоодой кылып айтып, жаман жактарын жашырганга аракет кылышат. Зыңкый кемпир да жалгызы Эркайдын өзүнө чоң медер болуп жатканын, ансыз оокаты жылбай калаарын айтып келип, эми окууну бүтсө ушул айылга эле турмушка чыгып, өзүнө каралашса деген тилегин ачыкка чыгарып, небересинин эмитеден эле начар жүрүшүн билбей, ылайыктуу эркек караштырмыш этти. Зыңкый кемпир чындап эле небересин билбейби? Айылдагы жигиттердин алды, чоң окуудан мал доктурлук кесипти өздөштүрүп келип, өзүнүн кынтыксыз жүрүш турушу менен бүт эркектерге үлгү болчудай, ичпеген, чекпеген, бейчеки баспаган Алик сыяктуу күйөө балалуу болсом деген кыял сыяктуу оюн айтып алды эле. Аялдар, бул чындап эле алжып калган го, болбосо айылдын эң алдыңкы жигити ушул бузулган немени алабы, дегендей ачык эле күлүп жиберишти. Аялдардын бул шылдыңын дароо жүрөгүнө жакын алган Эркай, Аликке тийгиче жинди кылычка тийгеним жакшы, дегенде чала кызуу катындар кайрадан каткырып жиберишти. Бирок тайманбаган тиги каапыр кыз катындардын каткырыгы басылаары менен кайрадан такылдады. Алигиңер 10 бүлөсө бокко өтпөйт. Болбосо чоң окууну бүтүп келип, койдун котурун дарылай этпеле. Ага караганда кылыч атына жараша курч жигит. Андан бирдеме чыгат. Тийсем ошого тием, дебеспи? Опей, мына бул шерменде эмне деп жатат? Деп муну кыздын акылы тайкылыгынан көргөн аялдар, бул алжыган кемпир, эселик кызга теңелбегендери менен алардын айткан кептери азил катары айылды аралай чапты. Эркайдын чала кызуу катындарга эрегишип айтып койгон ал кеби жерге сууга токтобой учуп күйүп жүрүүчү, бир карасаң зөөкүр чалыш,
бир карасаң ала барман, ичмей, чекмей сыяктуу жаман адаттарга тап. Карта кеч, кумар поз жинди кылычка да жетип, ал бул сөзгө ишене бербей, эч кимден тартынып көрбөгөн жаны эки дөңгөлөктүү мотоцикли менен адатынча чоң көчөнүн чаңын көтөрө сапырып, зыңкый кемпирдин үйүнүн алдына токтоп, дырылдата газ басып, папылдата сигнал берип, Эркайды чакырып турду. Башка кыздардай болуп уялганды, тартынганды, бааланганды билбеген Эркай эшигин шарт ачып, «Эй, эмне керек?» дегенинде кылычта оройлугу менен, «Эй, сен мага тиесиңби?» дейт. Кыз да тайманбастан, «Оңолсоң тием» деп экөө турмуш курушту сүйлөшпөй эле болбогон бир нерсени талашып жаткандай сүйлөшүшөт. Жөн жүрбөгөнүнөн улам, «Ушу сен киши болбойсуң, сендей немеге деги кандай катын тиет, так өтөсүң го» деген сыяктуу жемелерди көп угуп, бышы кулак болуп, ага ишенип да алган жинди кылыч Эркайдын өзүнө тийгиси келээрин ушинтип өз оозунан уккан соң токтоно албай калды. Дээринде оңолоюн деген тымызын ою бар ага бул чоң түрткү болуп, табиятынан бүткөн көк мүнөзүнө сала ошол жерден эле тоодогу ата-энесине карай салып уруп жөнөдү. Беймаал убакта капыстан жетип келген уулуна «Дагы эмненин ичинен чыга калды экен?» деп чоочулай караган ата-энеси менен ал жай сурашкан соң эле «Үйлөнөм» дебеспи? Жайдыргыштыр тоодон түшпөй, элдин малын баккан атасы Бекиш деги эле кыялында «Ушул уулум үйлөнсө оңолуп кетер беле?» деген кыялы жоктон бетер чала уккансып, «Я, эмне дейсиң?» деп чочуп кетти. «Үйлөнөм деп жатам» деп корс эткенде уккан кулагына ишене бербеген Бекиш кубанычы үнүнөн билине. «Я, айланайын, оозуңа май» деп жиберди да аялы Акин экөө жарыша «Үйлөнө гой» деп кубатташты. Бирок бир аздан кийин чоо жайды сурап, уулунун алар катыны зыңкый кемпирдин аягы суюк кызы экенин угушкан соң чалкасынан кетишпеспи? «Я, айланайын, андан башка эле кыз тандабайт белең» дешип. «Андан башка кыз мага тиймек беле?» деп бурк эткен уулунун эки жагынан экөө жаалаша «Тиет, айланайын, тиет, чекесинен чертип туруп алып беребиз» дешти эле оюна бекип алган кылыч ого бетер көшөрдү. «Мен Эркайдан башканы албайм». «Опей, жанагы шуркуя мунун башын айлантып алган го, алсаң башканы ал, аныңды бизге угузба» дешти. «Албайм» деп бурк эткен кылыч көктүгүнө сала ордунан туруп кетүүчүдөй болду эле ата-энеси мунусунан коркподу. «Экөөңөр тең жиңди болсоңор кантип жашап кетмегилиңер? Андан көрө Жапаркулдун кызын ал, оокатка тың, ыймандуу» деп чыйпылыкташса да болбой, өзүнүкүн бербеген кылыч «Силер алып бербесеңер өзүм эле алып алам» деп каяша айтып, мотоциклин дырылдата жөнөп кетти. Ошондон соң кылыч айылдан бир айга чукул жок болуп кетти. Эми баягы Эркайдын аликти чанып, кылычка тием деп күлкү жараткан кеби унутулуп, Эркай менен жигер жүрүп алышыптыр. Зыңкый кемпир уктаганда жигер акырын барып Эркайдын коюнуна кирип кетет экен деген ушак айылды аралады. Бул энесинен арам төрөлгөн неме эми өзү да өз төрүндө төрөйт го деп кеп кылып, анын курсагын аңдып жүрүшкөнчө убакыт да өтүп, окуу жылы аяктап, 10-чуну бүткөн Эркай да шаардагы чоң окуу жайларга талпына баштады. Бирок анын маңдайына шаарда окуу жазылбаптыр. Кайдан жайдан кайтып келген, жөн келбей машина толо досторун ала келген кылыч Эркайды ала качып кетти. Көрсө, үйлөнүүсүнө ата-энеси каршы болгондон кийин райборборго барып, чоң акчалар сайылган картага кирип, күндөп-түндөп ойнойт. Бирде утуп, бирде утулуп жүрүп, анан колу келе баштайт да, жарым мүшөк акча утуп алып, картакеч достору менен келип, Эркайды ала качкандагысы экен. Кожоюндары жылдап тоодон түшпөй, дайыма томсоруп турчу,
Бекиштин жаман тамы заматта шаңга толуп, бака шака түшүп, музыка жаңырды. Ала качылып келип, зордоп отургузулган Эркай «Тийсем кылычка тием» деп жөн жерден айтпаса керек. Көп деле көшөрбөй отуруп калды. Буга караганда кылычты жактырып жүргөн окшобойбу? Ошентип той кызуусуна тартып, көркүнө чыгып калганда чала кызуу жигер келип кылычты чакыртып: «Эй, бул эмне кылганың?» деп демитти. «Бул ушул кылганым», деди суроого жараша жооп берген кылыч. «Сен Эркайдын меники болуп калганын билесиңби? Мурда сеники болсо, азыр меники. Тарпы чыккан немени талашпайм. Эшек, азыр өзүңдүн тарпыңды чыгартып коем», деп кылыч жулунганда жанындагылар кармап калышты. Кытмыр жылмайган жигер кыйыла түшүп жолуна түштү. Маанайын дароо жоготкон кылыч бир аздан кийин ичпе дегендерге болбой аракты шыңгыта баштады. Аңгыча Бекиш менен Акин тоодон ат зуруктура чаап келишип, кылычты кылган бул кылык үчүн зекип турушту. Баят адам иче берип, ат-энеден айбыгуудан өтүп калган кылыч дегеле эрдик кылып койгонсуп ыржая күлүп: «Силер алып бербесеңер өзүм алам дебедим беле», деди кебелип койбой. Уулунун сырын жакшы билген Бекиш азыр баласын урса да, ал ого бетер күчөп, өзүнүн эле шермендеси чыгаарын билип: «Жок дегенде бир күн мурун айтып койсоң камынбайт белек. Эми зыңкый кемпирдин алдына кантип барабыз?» деди эле жоошой түшүп, кылыч ушуну эле күтүп тургансып, үстөл алдынан желим баштыкты сууруп чыгып, таңгак акчаларды алардын алдына картөшкө төккөнсүп төгүп салды да: «Мына, бир кемпирдин алдына бара албай жатсаңар, мунун ичинде баш аты да бар, дебеспи?» Бир аздан кийин Бекиш алиги акчалардан алып, зыңкый кемпирдин алдына жөнөдү. Ал эки тууганын ээрчитип, зыңкый кемпирдин мектептин жанындагы жепирейген үйүнө жеткичекти. Айылды «Жинди кылыч картадан уткан акчасына катын алды» деген сөз желдей тарады. Ошентип келбей жатып эле Эркайдын баркы кетти. Ага жараша картага келген катын деген атка да конду. Бул экөөнүн баш кошуусуна эч ким деле олуттуу карабай, Жинди кылычтын дагы бир ээн баш кылыгы катары карап, Эркайдын көп каршылык кылбай отуруп калуусун анын жеңил ойлуулугуна шылташты. Ал эми көпчүлүккө эмне көңүл ачууга шылтоо болсо болду, ичип жээрге ашы болсо, арак болсо болду, кооз тосторду айтып, 2 жашка баталарын берип, курсак тойгон соң жылып тарап кете бермей. Ошентип дээрлик бүт айыл көчүп келгенсиген элден Бекиштин үйү акырындан бошоп, короодо кылычтын достору менен райондон келген картакечтери бакыра чыккан чет элдик музыка алдында бийлеп жатышты. Булар кечтен бери иче беришип, кызып да, чарчап да калышкан эле. Андыктан кетер жагын, жатаар жерин эстеп, ыргылжың ыргак менен көңүлсүз кыймылдашууда. Бир гана кылыч ортого түшүп алып, бул кыйкырык музыканын тең ыргагынан калышпаска дал бастап шалактап бийлөөдү. Узун чачын сапырылта башын чулгуп, бүт тулку бою менен кооз кыймыл жаратып, ал мунусу менен соолукканга аракет кылып жаткан. Анткени ал канча мас болсо да дээринде бүгүнкү үйлөнүп жатканы, алгачкы нике түнү жоопкерчиликке чакырып, эгер Эркай кыз болбосо дароо эле үйүнө жеткирип салайын деген чечимге келген. Бир кезде ал бийлеген бойдон барып, музыканы таптакыр өчүрдү да, берки бийлемиш эткендерге «Бүттү, тарагыла, жакшы баргыла» деген сөзүн бир колун көтөрө гана билгизип, өзү окчун турган флягадагы суудан чоң чөмүчкө мелт калт сузуп алып, бир дем менен ичип жиберип, экинчи, үчүнчү чөмүч менен колу бетин, моюнун жуумуш этип, баягы Эркайды ала качып келгенден бери бир да кирип койбогон көшөгөлүү бөлмөгө түп-түз басып кирип кетти. Бул учурду күтүп жатышкандар энеси Акин баш болуп, 2 жашка ак шейшептүү төшөгүн салып,
эртең менен текшериш милдетин алган эки жеңеси анан биринчи нике түнүндө эмне бар, эмне жок дешип, өздөрү эле кароолчулукка шайланып алышкан Кылычтын эки досу эшик сыртынан, терезе туштан көшөгөлүү бөлмөнү кулак түрө тыңшап калышты. Көп күттүрбөй эле аяктан Эркайдын «Жолобо мага!» деген ачуулуу үнү угулуп, ага уда Кылычтын эмне дегени айырмаланбаган күңкүлдөгөнү чыкты. Беркилер эмне болуп кеткенин аңдагыча Эркайдын жанагында эле үнү эшитилди. «Жолобо дейм, сен мага тийсең оңолом дегенсиң, кана анан оңолгонуң?» Кылычтын үнү жанагыдан дагы акырын чыкты. «Соо, арак сасыбай адамча кел анан», деди кайрадан Эркай. Төркү бөлмө дым боло түшүп, аяктан дүңк-дүңк эткен туюк добуш чыкканда, азыр жинди Кылыч жинденип Эркайды сабайт болушу керек, баса калып зордуктайт болушу керек, деп жандары чыга тыңшап, чыдамдары кете түшкөн жеңелеринин бири эч нерсеге түшүнө бербей, ачуусу чукул неме Эркайды дымын чыгарбай думуктуруп койду го, деген жаман ойдо эшикти ачып жиберди эле ал жактан Кылычтын кыйкырыгы: «Эй, эмне керек?» деп заардуу чыкты. Чочуп кеткен келин каалганы кандай ачса ошондой жаба салды. Ошол бойдон дымыды төркү бөлмө. Кулак түрө тыңшагандарга жарым саат өтпөй ичтен коңурук угулуп, акырын ачып карашса, көшөгөнүн бери сыртында Кылыч бүкүлү бойдон уктап жатыптыр. Буга эч кимиси түшүнбөй калышты да, өздөрү да жатууга камырышту. Ошону менен таң да атты. Тук этип тура алган Акин бул үйдүн тирилигин ылдам ыргакка салып жиберди. Кече этен 2 жаштын жашап кетерине ишенбей ыргылжың, көңүлсүз жүргөн ал түндөсү Эркайдын «Тийсең оңолом дебедиң беле?» деп Кылычты тескеп койгонунан кийин Эркайды эптеп кетирбей алып калсам, балким уулум оң жолго түшөбү деген ойго жетеленип, күн чыга электе эле тойго даярдыкты катуу баштады. Баягы Кылычтын берген акчасын эч бир аяп койбоду. Айылдын жалгыз дүкөнүн ачтырып, таттуу-паттуу, арак-шарап, чай-чамек дегенин болушунча алды. Эркайга 2 сыйра кийим алып үстүн жаңыртты. Адамдын көркү чүпүрөк болуп, дагы да көркүнө чыга түшкөн Эркайды 2 бетинен 2 өөп: «Мына эми, Кудай буйруп, биздин бүлөбүз болуп калдың. Мындан ары идиштерди сага өткөрүп бердим», деп ашканага киргизип, жумушка аралаштырды. Аппак жуолукту алдыга карай салынып, шыңга боюна кызгылт халат кынала түшкөндө жеңелеринин бири эркекче суктанып жиберди. «Охой, каралдым жөн эле чүрөк турбайсыңбы? Сендей периштени кандай неме чанат? Сага жеткен балабыз бактылуу экен. Эркек болсом эстен танып жыгылмак окшоймун», деп коштоду экинчиси. Кечээкиге караганда дасторкон бапырап, Акиндин көтөрүлгөн маанайына жараша кызмат кылгандар шатыра шатман болуп, бир кемегеде бороктоп боорсок бышып, экинчисинде шорпо кайнап, үйдө түндө зыңкый кемпирдин ачуусун басып, алдына түшүп келген Бекиш жана чогуу барган 2 тууганы келин көрүп келгендердин алды менен арак ичише баш жазышып, той шаанесине чыгып бара жатты. «Жарайсың байбиче», деп мактай кетти Бекиш аялын өздөрүнчө кеңеши кетишкенде. «Даярдыгың мыкты экен, дасторконуң берекелүү болуптур, азаматсың. Өз акчасын өзүнөн аямак белем. Ушунун арты менен элге да көрүнүп алалы. Андан көрө», деп ал Бекишке түндөгү окуяны айтып берди эле ал: «Атаңдын оозун урайын, бир катындын алдында сынып берген экен да», деп эркекче сүйлөнүп алды. «Эркектин баары эле акыры аялга баш ийет. Андан көрө жаман да болсо ушуну бүлөө кылып алалы. Балабыз оңолуп кеткиси бардыр. Мен эмне кетип калсын деп жатат дейсиңби? Жанагы немең катынына алаксып жашап кетишсе жакшы эле болмок. Байкуш зыңкый кемпирдин да 2 сөзүнүн бири эле жашап кетишсе экен болуп жатты. Анан кетерибизде айланайын Бекиш, кызымдын шагын сындырбай көтөрмөлөп ала көргүлө», деп ыйлаган бойдон калды. «Бир жери бүтүн эмес экен», деп
үйгө кирген баштан баш тартмак белек. Боюнда бар немени деле алат турбайбы? Кетирем деп көрсүн. Түстүүдөн түңүлбө дейт. Аш табылат, баш табылбайт. Кыз эмес экен деп жеткирип койсо чоң кесир болот. Андан көрө балаңды дагы катуураак секип кой. Зекимек тургай деп эгер уулу дагы жиндилик кылса, ургандан кайра тартпачудай болду Бекиш. Ал эми Кылыч болсо бул үйдө кылдыраган кыймыл башталганда эле ойгонуп кеткен да, түндөкүлөрдү эстей калып дароо өкүнө түшкөн. Кап, түндө эмне мындан тартындым. Чырылдаганына карабай баса калып зордуктап, кыз эмес болсо дароо жеткирип салсам болмок деген оюн ичинен 10 кайталап, сыртынан уктамыш боло шырдак үстүндө бүкүлү жатып, качан Эркайды тургузуп кетишкендеринде ар кимдин бутуна чалынбайын деп көшөгөгө кирип кетти. Ал жаздыкка баш коеру менен гүл жыттуу Эркайдын жыты көкүрөгүн өрдөп, бах деп жиберди, денеси чымырап делебеси козголду. Түндөгү Эркайдын тийсем оңолом дебедиң беле? Сасыбай жоголчу, соолугуп кел анан деген сөздөрүн эстеп, бир эсе көңүлү да жылый түштү. Бирок баягы жигердин сөздөрүн эстей калып, кайрадан куру намыска алдырды. Кыз болбосо баары бир жеткирип салам деген оюн бышыктап, эшикте элдин баары өзүн жигердин тарпын алды деп ушактап жаткандай сезилди. Ошол үчүн эшикке чыккысы келбей, Эркай жыттуу төшөктө жата бергиси келди, эл көзүнө көрүнбөй. Бирок бир кезде табарсыгы толуп чыдатпай калганда ажатканага чыгууга туура келди. Эч ким көрбөсө экен деп акырын сыртка чыкты эле, эшик алдында атасы 3-4 киши менен туруптур, аргасыз салам айтты. Алиги алып анан кушпоо бет болсун деп күлөбага карап куттукташкан бул кишилер өзүн табалай, шылдыңдай карагандай сезилди. Ажатканадан келе жатса атасы жалгыз туруптур. Кыязы ата бала болуп сүйлөшөйүн десе керек. Эй бала, деди жакшылап баш жазган Бекиш. Болду эми токтол. Жиндилигиңди дагы көрсөтөм болбо. Мына, үйлөндүң, жаштыгың деле калган жок. Түндө зыңкый кемпир, жок, апаң мага катуу тапшырды, кызымды ыйлата көрбөгүлө деп. Мен макул дедим. Жетим жесирдин каргышы кайтпайт. Эгер бир кызын бир нерсе кылсак, зыңкый каргайт. Каргаса сен эмес, биз да оңбой калабыз. Уктуңбу? Ошол үчүн көчүгүңдү кыс, деп Бекиш Кылычты сүзүп ийчүдөй карады эле, ал ак же көк дебей мисирее туруп берди. Уктуңбу деп жатам, деп жиндене түшкөн Бекиш кыйкырып жибергенде, атасынын ачуусун билген Кылыч көзүн бат-бат ирмегилеп, макул деп жиберди. Ошол бойдон көшөгөгө кирип уктамыш болуп жатып алган Кылычты түшкө жакын гана тургузушту. Көрсө нике кыйганы молдо келиптир. Ошондо гана кечээ ала качып келгенден бери көрө элек Эркайды көргөн Кылыч анын чындап гүлдөй ачылып кеткенин байкап, улам-улам уурдана карай берди. Бирок бир оюнда миң татына болсоң да кыз болбосоң баары бир жеткирип салам деген оюна бекемденип, кыйылып жаткан никеге деле болбой көп маани бербей, туттум деп оозу бош гана макулдугун бергенсиди. Кылычка караганда Эркай молдонун жообуна акырын болсо да көңүлдүүдөй жооп берди. Бара-бара келин көрүп, куттук айтып келгендер арбып, той шаанисине чыгып, шаан-шөкөт күчүнө кирди. Эми көшөгөгө жашынууга болбой калган эле, андыктан Кылычка элге аралашууга туура келди. Бакылдашып сүйлөшүп, каткырып күлгөн, ырдап, бийлеп, жарпын жазган көпчүлүктүн арасында бул тойдун күнөөкөрү Кылыч гана көңүлсүз түрдө жолдошторунун арасында жүрдү. Ал тургай кечээ эле ала качып келген келин, бүгүн минтип бейтааныш үйдө кызмат кылып жүргөн Эркайдын маанайы жарык, кыймылдаганы шайдоот болчу. Ара-чолодо аны көрө калып жаткан Кылыч бул сулуу десе сулуу, эстүү десе эстүү, жаш кыз эмнеге өзүн жар болууга мынча көңүлдөнгөнүн түшүнө албады. Ал эми Эркай чындап эле бул үйдүн келини болуп калууга аракет кылды.
Мунун себеби тайенеси Зыңкый кемпир анын жалгыздыгы эле. Жаштайынан балдары токтобой жүрүп, анан бой жеткен уулун ажалга алдырган, абышкасынан ажырап, кийин Зарылбү кызынын күйүтүн тарткан Зыңкый кемпир өлүм дегенден өлгүдөй заарканып турчу. Андыктан жалгыз медери, карманары Эркайды жанына чыгаргысы келчү эмес. Өзүнүн алыстаса эле каралдысы бир кырсыкка кабылчудай сезилип коркуп турчу. Ушуга жараша Эркайы ушул эле айылга турмушка чыгып, жанымда болсо деп тилечү. Ал тургай Алик сыяктуу билимдүү, эстүү жигитке баш кошуп, сырттан окуса да мугалимдик кесипке ээ болуп, өзүнүн үйүн ээлеп, бул туракты томсортпой көп балалуу болуп бактылуу жашаса деген кыялы таттуу эле. Элестет өзү бул дүйнөдөн эбак жок болсо да, өзүнө түспөлдөш небереси ушул үйдө Зыңкый кемпир жашаганын эстетип, мектепке кирип чыгып, сабагын берип жүрсө. Ал тургай баардык жүрүш-турушу менен өзүнө окшошуп, өзүндөй болуп, зыңкыя кийинип түз жүрсө. Эл зыңкыйган келин, зыңкыйган аял экен деп жатып, Зыңкый ысымын ыйгарса, өзүнүн өлбөстүгү, экинчи өмүрү эмеспи? Ушуларды ойлой эле бербей, кыялдан эле бербей, небересине айтып, бышы кулакта кыла берчү. Каралдым, сен экөөбүздүн бири-бирибизден башка эч кимибиз жок. Экөөбүз окшошуп жетим кемпир, жетим кызбыз. Менин го ичер суум аз калды. Сенин келечегиң кең болсо экен. Көзүм өтүп кетсе кор болуп калбасаң экен. Андан эле көрүмдө тынч жата албасмын. Андыктан ушул эле айылга турмушка чыгып, көз алдымда болсоң болот эле. Карала шаарың болбогондон кийин чоң окууга өтө деле, окуй деле албайсың го. Андан көрө күйөө бала түшүнүктүү чыкса, сырттан болсо да мугалимдикти бүтүп, ордумду ээлесең, ушул үйдөн балдар чууруп чыгып турса арманым жок эле, деп Эркайга кийинки турмушунун болжолун келтирип, сүрөтүн тартып берип койгон. Андыктан жаш кыз мындан башка жашоону элестете алчу эмес. Зыңкый кемпир өзүн шаарга жибергенден корксо, Эркай энесин жалгыз калтыргандан коркчу. Өзү алыска кетсе эле энеси оокатын кыла албай өлүп калчудай сезилчү. Ошол үчүн чоң шаардагы чоң окууларды эңсебей, ушул айылда эле калууну чечкен. Бардык эле жаш кыздар сыяктуу ага сырты келишимдүү, өткүр жигиттер жакчу. Мындай келбет менен ички мүнөз бул айылдагы өзү көз салган эркектерден кылычта бар эле. Бул чакан айылга батпай, бирде тоого өтө качып, бирде ойго түшүп, мотоциклин дарылдатып, удурган аны менен сүйлөшүп деле көргөн эмес. Тек гана сымбаттуу кийинип, узун боюн зыңкыйта кармап, өрүлчүдөй узарган кайраттуу кара чачтарын артка серпимиш эте, өткүр көздөрүн сүрдүү кадаган ага жолуга калганда бүткөн бою дүрүлдөп кетчү. Кызыктай бир сезимге тушуга түшчү. Ал жөнүндө элдеги ушактарды уккан сайын терс иштерге бараарын билсе деле көп маани бербей, кайра жигит деген шок болушу керек деген ой менен актап жиберчү. Андыктан баягы жоро бозодогу тийсем кылычка тием дегени болбогон сөз эмес, болжолдуу сөз болуп чыгып, эми минтип нике кайып экен, тою тойлонуп жатат. Ага жигердин Эркай меники болуп калган деп кылычтын көңүлүнө бүлүк салып, жинин келтирген сөзү белгисиз эле. Ошондуктан тойго кызмат кылып беймарал жүрдү. Кечке жуук айыл эли жечүсүн жеп, берчү батасын 2 жашка берип, тараган соң жаштарга кезек келди. Даңкылдаган чет элдик музыка жаңырып, короо толу жаштар бийге түштү. Бир кезде четте турган кылычка үйдөн суу алганы чыккан Эркайды кучактатышып, дароо жай музыкага коюшту. Кучакташа түшүп, бий ыргагына түшкөн экөөнү тегеректей бийлешип, алакан чаба коштошуп, ушул бий турмак нике менен биригип, баш кошкон жаш жубайларды кубатташкансыды. Бирок кылычтын көңүлүн баягы эле кур намысы менен сокур кызганычы ээлеп тургандыктан көңүлсүз бийледи.
ыргылжың кыймылдап тартынып турган Эркайды музыка ыргагы менен кошо сүрөп кете албады. Мунусун сезе калган Эркай музыка бүтөөрү менен кучагынан бошоп, окчун турган чакасына жөнөдү. Ошону менен экөө эл тарагыча кездешкен да жок. Мас болуп калган досун эптеп узаткан соң, аңгырап бош калган короодо дагы жарым саатча Эркайдын бошонушун күтүп турган ал үйгө кирип, көшөгөлүү төшөккө чечинип жатып сыртка кулак түрдү. Ашкана тараптан дале идиштин кылдырап, суунун шылдыры туюк угулууда. Ушинтип күтө баштаган ал азыркы нике түнүндөгү ак шейшептеги жолугушууну улам ойлогон сайын денеси дүүлүгүп, чыдамы кете баштады. Азыр келип коюнуна кирчү Эркайды ушинтип күтүп далайга жаткан соң, бир кезде алсыздыкты сезди. Чарчоого алдырды. Арсыз уйку өз кучагына кандай мемиретип бара жатканын сезбей калды. Канча уктаганын билбейт. Бир кезде чоочуп ойгонуп кетти. Эмне болгонун эстери менен эки жагын сыйпаласа бош. Үйдө жарыктын бир да шооласы байкалбайт. Ашканадан эч кандай идиштин кылдырагы чыкпай дым. Эмне болгонун боолголору менен Кылыч секирип туруп ашканага шашылды. Ал жарыкты жандыра берип, үйүлгөн таза идиштердин жанында үстөлдү сүзгөн боюнча уктаган Эркайды көрүп, «Ух», деди. Анткени Эркай өзү көңүл бурбай койгонунда үйүнө кетип калдыбы деген ойго кептелип, коркуп кеткен эле. Кылыч Эркайды ордунан балача так көтөрүп алып жөнөдү. Бул түнү Кылыч жаш жарынын жубардай тазалыгына ишенип, ушул кучагында бейкапар уктап жаткан аруу, таза, назик жанды бактылуу кылышка өзүнө өзү сөз берип, алаканына салып аздектеп багып алмай болду. Ал «менин тарпым» деп Эркайдын тазалыгына шек келтирген жигерди эстегенде жинине чыдай албай сөгүнүп жиберди да, ошол бойдон уктай албай эртерээк өч алышты ойлонуп жатты. Бир аздан кийин сырттан корооздун кыйкырганы, уйдун мөөрөгөнү угулуп, агарган терезелерден таң шооласы байкалды. Азыр эл бадага уйгушкону чогулушат, анан менин жигердин тарпын алганымды айтып былжырашат, деп ойлоп алган ал жыпар жыттуу жаш жарынын жанында жата албай калды. Ал бир ойго келип, чечимин бышыктагыча сырттагы тирилик дөңгөлөгү күйүлөнүп кетти. Акырын ордунан козголгон ал Эркайдын алдынан акырын кан болгон шейшепти сууруп алды да сыртка жөнөдү. Бир аздан кийин бадага уй кошкону чыккан айыл эли көчөнүн чаңын сапырылта, көчөсүн жаңырта дарылдаган мотоциклин катуу айдаган Кылыч колундагы кызыл тактуу ак шейшепти туу сыяктуу булгалап, айыл этегин карай бара жатканын көрүп түшүнбөй калышты. Катуу келген Кылыч жигердин үйүнүн алдынан чукул бурду эле чимирилген мото келген жагын карап туруп калды. «Жигер!» деп кыйкырган Кылыч үйдүн эшигин тарсылдатты. «Ким?» деген ичтен жигердин апасы Айымдын үнү угулду. «Айым жеңе, жигерди чакырып коесузбу?» деди Кылыч, катуу келген демин баса берип. «Жигер уктап жатат. Бир эле сөзүм бар эле, айтып эле кетем. Ачып коесузбу?» «Мейли» деп Айым Кылычтын уулун мазактаганы келгенин билбей эшикти ачып жиберди. Үйгө жулунуп кирип барган Кылыч төркү бөлмөгө түз өттү да «Жигер!» деп кыйкырды. Жигер төркү эмес башка бөлмөдө жаткан. Атынан айтып кыйкырган Кылыч аны тапкыча ойгонуп өйдө болуп отура калды. «Эй, эшек!» деди кирип келген Кылыч. «Экинчи ар кайсын айтып былжырабай жүр, макулбу?» деп кан болгон шейшепти башына орой салып, кандай келсе ошондой артына кетти.